Кыргызстандык ишкерлер инвестиция тартууда бир топ кыйынчылыктарга кабылат. Айрыкча чет элдик капитал ички дүң өндүрүмү адам башына 700 доллардан ашпаган жана 5 миллиондук керектөөчүсү бар. Анын дагы сатып алууга жөндөмү төмөн рынокко кызыгышпайт. Алар Кыргызстанды товар өндүрүп сатуучу рынок катары карашпайт. Андыктан финансисттер инвесторлорду өнөктөш катары тартууну сунуштайт. Чет өлкөдөгү инвесторлорду карасак, иностранный, мисалы Индиядан болобу же Китайдан болобу, аларга биздин ишкерлерибиз эң биринчиден перспективаны түшүндүрүп берип сатыш керек. Мисалы эмне дегенде, эгер мисалы Кытайдан бирөө же Индиядан бирөө келип, бир 500 миң доллар бар деп, ошону деген жактан эң жакшы компанияга бергенге даярмын десе, анда биздин ишкерлерибиз перспективаны сатыш керек да. Эгер силер 500 миң доллар берсеңер, оборудование койсоңор, биз деген клиенттерди таап, мисалы бияктан 100 сомго бир чыгашасы болгон продукт алып туруп, Европейский Союзда ВСП плюс менен биз 400 сомго сатканга бир мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ошону түшүндүрүп бериш керек да. Мисалы бизде бияктан товарыбыз бар, сырье бар, тиякта клиент бар, күтүп атат, ортодо сертификациядан өткөнгө биз түшүнүгүбүз бар, бирок азыр акчабыз жетпей атат. Эгер силер акча берсеңер, переработканы кыласыз, сертификацияны бүтүрөбүз, анан Европага чыгасыз деп. Мында Европа рыногуна жол ачкан ВСП плюс программасы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Европа рыногуна чогуу чыгуу үчүн финансисттер жакынкы чыгыш жана Индиядагы инвесторлорду тартуу кеңешин беришет. Кытайдан же Индиядан келип аткан, мисалы 100 миң доллар же 500 миң доллар бергенден кийин, мен мындай бул акча деген Кыргызстан ичиндегилерге эле сатыш үчүн же болбосо Казакстан же Россия эмес, бизден Европа сатканга бир мүмкүнчүлүгүм пайда болот же Ближний Востокко сатканга мүмкүнчүлүгүм пайда болот деп түшүнүш керек да. Аларды табыш аябай кыйын. Эң жакшысы бул жана президент ары бери болсо же биз правительственный делегациялар болсо же форумдан болсо ошол жака катышып ошол жактан табыш керек да. Өндүрүш ишканалары ири ритейлерге же окшош тармакта иш алып барган компанияларга кайрылып да жаңы проекттерди же тапшырыктарды ала алышат. Мисалы айыл чарба жаатында иштеген ишкерлер кайра иштетүүчү ишканалар менен иштеше алат. Информацияны бөлүшүп, мисалы мен бияктан муну иштеп атам, бул направлениеде иштеп атам, бияктан бир товарды алам, биякта переработка кылам, анан тиякта бир клиентим бар, ошол клиентке сатып атам, ал уже алганга даяр, ортодо мынча акча калат деп жакшы айтып бергенге да түшүндүргөнгө даяр болуш керек. Бул деген Кыргызстан ичиндеги инвесторлорго айтып атам да. Аларга просто бир неме түшүнүк болуш керек да. Мен бул адамга кепилсиз мисалы 100 миң доллар болсом, бул иштетсе, аягында чынымен мага чыгарып бере алабы? Биринчи вопрос. Экинчиси, эгер да бул компания эгер акча таап калса, анда бергенге даяр болобу? Же мен деген алдап койгонго даяр болобу? Ошол эки суроого жообу даяр болуш керек. Ал эми жергиликтүү инвестициялык булактардын негизгиси жана жалпыга белгилүү жолу бул банктык насыя. Бирок чакан жана орто бизнес үчүн жогорку үстөк наркы жана күрөөсү менен банктан карыз алуу ыңгайсыз. Андан кийин инвестициялык фонддор. Бирок алардын ишмердиги дагы чакан жана орто бизнеске багытталган эмес. Ал эми инвестициялык институттардын башка түрлөрү Кыргызстанда азырынча өнүккөн эмес. Биздин ишкерлер эгер бир инвестиция тартам десе, бул чоң фонддордун артынан чуркабай эле коюш керек. Мен оюмча, эгер 1 миллион доллардын өйдө болсо, анда чуркаса болот, бирок андан төмөнүрөөк болсо, анда биринчиден ички потенциалды карап коюш керек. Бизде анткени бир 100 миң доллар менен 300 миң доллардын ортосунда каражаты болгон адамдар көп, бирок ал акчанын эмне кылаарын билбей атат. Ал акчаны каражатты алыш үчүн ишкер өзү даяр болуш керек. Репутациясы ал ишкердики жакшы болуш керек. Буга чейин эгер менен бирөө иштеген болсо же болбосо капитал берген болсо, ошол аманатты кыянат кылбаган, элди алдабаган, эч кимдин орусча айтканда кинайт этпеген бир репутациясы болуш керек. Албетте ички инвесторлор тартууда бизнес план жана компанияга байланыштуу маалыматтар эмес, ишкердин жеке аброю биринчи орунга чыгат. Колунда бар акчасын иштетүүгө жакшы долбоорду издеген ички инвесторлор менен Бишкек инвестициялык форуму сыяктуу бизнес аянттарда таанышууга болот.